Бүгін кесіптешім екеуіз жалпы эле телекөрүүчүлөр менен биргеликте эксперимент жүргүзөбүз. Тактап айтканда бүгүн конокторубуз бар. Ажарлоо боюнча сиздер менен чогуу кантип ажарласа болот, кантип сулууласа болот, аз убакыттын ичинде аны чогуу үйрөнөбүз. Жана конокторубуз алгач Динара эжеден баштайлы. Үй кожо экеси Динара Садыкова, жана ортодогу эжекебиз ажарлоочу Айсулуу Султаналиева, жана бүгүнкү жалгыз мырза стилисттер таймашынын катышуучусу Алим Серебров. Кутмандыңыздар менен. Алаңыздар жакшыбы? Жакшы. Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кудайым буйруса, бүгүн сизди ажарлап, кечки сиз бара турган тойго дайындайбыз. Алгачкы эле сурообуз. Сиз бул күнгө чейин, мисалы, кандайдыр бир кечелерге аттанып калсаңыз, кимдин кызматына кайрылчуңуз? Эч кимдин. Өзүңүздү өзүңүз? Өзүм эле үйдөн эле өзүбүздүн билишибизче эле боенуп алабыз да. Андай салондорго барып көрбөйм. Салондорго негизи сиз барып турасызбы? Эми чачым жазатканы барчумун, мындай макияж кылдырганга, визажисттерге барып көрбөйм. Ал эми үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, азыр экран аркылуу көрүп атса керек, канча уулуңуз бар, канча кызыңыз бар? Бир уул, бир кызым бар. Балам 26-да, кызым 24-тө. 3 неберем бар, кызымдын 3 баласы бар. Эң сон өзүңүз жап-жаш көрүнөт экенсиз, чынын айтсак. Бирок балаңыз 25-26-га чыгып калыптыр. Бул дагы да болсо чоң ийгилик, чоң жетишкендиктердин бири десек болот. Азыр бүгүн болсо сизге мынакей сиздин сулууңузду арттыруу үчүн алдыңкы стилист ажарлоочу эжекебиз сизди мыктап аз убакыттын ичинде кантип ажарласа болот көргөзүп берет. Андыктан сиз үчүн бүгүнкү күн дагы мындайча айтканда маанилүү күн десек да болот, тарыхта калчу десек да болот. Албетте. Кудайым буйруса, бүгүн эксперимент жасамакчыбыз. Биздин стилистибиз Айсулуу эжеке каарманыбызды азыр байкап көрүп, өзүнүн фактурасына жараша кандай макияж жасаш керек, негизи өзүңүздүн пикириңизди айтып өтпөйсүзбү да? Эми бүгүн тойго барган менен байланышта биз кечинки макияж жасайлы деп ойлойм. Эң сонун. Мисалычы, макияждын ар түрлөрү болот эмеспи? Аталыштары дагы болот. Анан биздин каарманыбызга көбүнчө кайсы жерине акцентти кайсы жакка коюш керек, кайсы жерин азыраак дегендей, деги эле өзүңүздүн адистик чебер катары көз карашыңыз. Эми акцент мен көзүнө кылгым келет. Анткени көз сразу бат эле сразу көрүнөт. Ошон үчүн көзүнө мен акцент кылгым келет. Эң Жакшы. сонун. Динара эжеде болгон айымдар, мисалы үчүн азыр экранда жакын болуп, үйрөнгүсү келип аткандыр, себеп дегенде өзүн Динара эжеге окшоштуруп, биз кандай макияждын түрүн тандап алышыбыз керек деп. Ооба. Андыктан кеңеш берип өтсөңүз, кандай макияжды тандоодо кайсыл түрүнө басым жасаш керек? Жана кайсы макияждар азыр модада, кайсы түрү? Азыр эми мындай башында агыраак, анан буянда карараак болгонду. Биякта анткени, вот я смотрю, Smoky eyes деген, smoky eyes, нависшее веко, ошон үчүн биякта кичине карарыш керек. Ошону мындай көргөзбөгөнгө. Эң сонун, бул нерсенин бардыгын биз азыр иш жүзүндө көрө алабыз деп ишенем. Алим, сиздин пикириңиз, стилист катары эженин чачы Кудайга шүгүр узун экен. Демек биз бардык чач жасалганын жасасак болот экен. Сиз эмнени жасайсыз? Чачынын узундугун азыр көрүп ойлоп атам, баягы кечки тойго бара турганга жараша, баягы чогулган, баягы жакшы бир прическа деп азыр элестеп жатам. Азыр буюрса иш жүзүндө көрө алабыз деп ойлойм. Эң сонун. Чач жасоочу адамды көрүп туруп, мисалы үчүн бетинин түзүлүшүнө, көзүнүн түзүлүшүнө карата кандайдыр бир идеялар келеби? Мындай чач жасалга ойлоп тапсам болот экен деп. Ооба, албетте, баягы кардарларыбыз келгенде башынан эле көрүп, анан ойлойсуң, так, азыр мындай кылсак, бул жери мындай болот. Башындай формасын карап, келбетине жарашыктуу кылып, анан албетте бул нерсени дайым алып жүрөм да, ошол нерсени. Мисалы үчүн акындар маршруткада же болбосо сууда отурганда аябай илхому келип ыр жаза баштайт экен. Мынакей суу жөнүндө ыр жазайын деп. Стилист катары айтып өтсөңөр, кандайдыр бир айымдарды көргөндө
дароо мындай илхом келип, мунун чачын мынтип жасай салсам болот экен. Узун чачты көргөндө, колуңар кытыша кетип дегендей. Ооба, бул нерсе күнүмдүк жашоомдо көрөм. Анткени азыр өзүңүз билгендей чач боёо модага айланган. Анан баягы боёп жүрүп өчүп калган боёкторун көрүп, анан мындай кылып болот цветке боёсок, же болбосо узун чачты көрүп бул кыскараак кылып кесип койсо, баягы чтобы мындай ар дайым жакшы түздө алып жүргөнгө баягы шарт түзүп берсем деген ой болот да. Алим, негизи биз чач жасалгылоочу негизи стилист мырзаларды кезиктирүү абдан чанда бизде Кыргызстанда айрыкча. Сиз эмне үчүн ушул кесипти тандап алдыңыз жана канча убакыт болду бул кесип менен алектенгениңизге? 1 жылдын жүзү болду. Буюрса өзүм баягы жаш кезимден эле ушул нерсеге кызыгып келгем. Окууда окуп жүргөндө эле эжемдердин чачтарын баягы жасалгалап жүрчүкөм. Анан азыр ойлоп көрсөм, талант бар экен жаш кезимден эле. Анан ошол нерсеге бара-бара чоңойгон сайын ошол нерсени өнүктүрүп, анан буюрса 1 жылдын ичинде жакшы нерсеге жетиштим деп айткым келет. Айсул эже, бул чөйрөдө жүргөнүңүзгө сизге канча жыл болду? Окуп баштаганыма 2 жыл болду. Мен токтогон жокмун. Бир базовый курсту окуп алып эле барып иштегей калган жокмун. Мен тияка бардым, бияка барып, ар кайсы жерге барып окуп, повышение квалификации деген бар, ошолордун баарын окуп, анан кийин даяр болгондон кийин мен буга келдим. Туура айтасыз. Кээ бир айымдар бир гана адамды боебостон, мейкап мындайча айтканда боебостон, чач жасалган ордундагы үйлөнүшүп, 2 тизгинди бир кармашат. Балким сиз дагы ошондой талантыңыз бар. Мен ойлойм, ушул чек менен мен калбайм. Дагы өркүндөтүп окуйм буюрса. Эң сонун азаматсыздар, анда биз алдыңкы мүнөттөрдө Динара эженин образын эми өзүнүн туугандары биз эжени тааныбагандай кылып, жакшы жакка сонун керемет кылып өзгөртүп, бүгүнкү кечеге дайындайбыз деп ишенебиз. Анда сиздерди биздин гримерныйга узаталы. Рахмат сиздерге таңыртэ келип, эмгектенүүгө бел байлаганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Алдыңкы мүнөттөрдө. Динара эже, кандай нерсени күтүп атасыз? Өзгөрүүнү күтүп атасызбы? Албетте. Кандай образ келип атат өзүңүзгө? Мындай башкача болуп калат болушум керек деп ойлойм. Башкача болуп, иши кылып башкача болуп калышыңыз толук мүмкүн. Андыктан алдыңкы мүнөттө күтөбүз. Биздин Айсулуу менен Алим буйруса сизди алдыңкы Кыргызстандагы белгилүү ажарлоочу жана стилист мырзабыз Динара эжени толук өзгөрткөнгө аракет кылат. Сиздер менен чогуу алдыңкы мүнөттө күбө болобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда айткандай эле биздин каарманыбызды мындайча айтканда сулуулоочу феяларыбыз азыр жыйынтыгына чыгарды десек болот. Жыйынтыкты келиңиздер, баарыбыз бирге азыр назар салып көрөлү. Динара айым бүгүн кечки макияж жана кечки чач жасалгалоо жасалды. Келиңиздер, жыйынтык мына өзүңүздөр көргөндөй. Ооба, баарыңыздар билет болушуңуздар керек. Эфирибиз башталганда Динара айым кандай көрүнгөн, кандай башкача болчу. Ал эми мынакей биздин каныша айткан сыйкырдоочулар канчалык деңгээлде өзгөртүп койду, сиздер менен чогуу күбө болобуз. Азыр болсо биз жыйынтыкты көрсөк болот. Макияж жасалганга чейин, жасалгандан кийин кандай болду? Мынакей. Өзүңүздү көрүңүз, Динара эже. Аябай чоң өзгөрүү. Өзүңүзгө жактыбы? Албетте жакты. Мындан ары балким бат-бат Айсулуу айымга, Алим мырзага кайрылып турарсыз. Ооба, кайрылып турам буюрса. Өзүңүздү кимге окшоштуруп атасыз? Билбейм. Сен кимди окшоштуруп атасың? Мен эң эле алгачы Кытайлардын эң эле биринчи Кан айымды окшоштурдум. Пеллионгабы? Албетте тамаша. Алина Жетигеновага.
айына 7 күн болгондо. Кимге окшош болсо дагы негизи сиздин макияжыңыз, чач жасагоңуз өзүңүзгө абдан жарашып турат. Жана Кудайым буйруса, алдыңкы күндөрү кандайдыр бир кечелерге, мааракеге аттанып калсаңыз, сиздин жардамыңызга Айсулуу менен Алим келсин. Анда сиздер Алим чач жасалганын аты эмне деп аталат? Жана эмне үчүн ушул стилге токтолдуңуз? Анткени бүгүнкү эжебиздин кечки майрамга бара турганга жарашыктуу жана өзүнө баягы орусча айтканда скромный вариант кылып жасадык. Эжебиз өзү аябай мындай кандай айтсак назик эжекен, анан өзүнө жарашыктуу ушундай бир чач жасалганын кылдык. Эң сонун. Айсулуу айым, сиз комментарий берип өтсөңүз макияж боюнча. Мен жанагы айтып кеткендей эле, биякта нависший век ошону акырын алып коелу деп, мындай 3D эффект кылып жасады макияжды. Динара менен иштеши оңой болдубу? Аябай оңой болду. Мага анткени өзүнүн ишеничин көргөздү. Бизге ошол аябай 20 мүнөттүн ичинде бүтүп койдук. Чач жасалган жана макияж менен 20 мүнөттүн ичинде. Тан жакшы болду. Бат эле сүйлөшүп бүтүрүп койдук. Динара айым, келиңиз, сиздин образыңызды дагы бир жолу байкап көрөлү. Анда ордуңуздан туруп, биздин телекөрүүчүлөргө мындайынан айланып өзүңүздүн образыңызды көрсөтүп берсеңиз анда. Биздин операторлор азыр тарта алса, Жакындатып көрөлү. Биздин каарманыбыз Динара айым өзүнүн айтымына караганда бул күнгө чейин сулуулук салондорго көп деле барбайт жана барган деле эмес. Бирок Кудайым буйруса, эми бүгүндөн баштап барып баштайсыз. Ордуңузга отурсаңыз болот. Ал эми мына ушул сулуулаган биздин мастерлер сиздерге чоң рахмат, жана ошондой эле элегант сулуулук салонуна дагы ыраазычылык билдиребиз. Динара эжеке, мындан ары Кудайым буйруса, ар дайым сулуулуп жүрүңүз. Ооба. Ал эми азыр үйүңүзгө барганда таанып калабы, тааныбай калабы деп ойлонуп атасыз болуш керек. Албетте. Үйдөгүлөр дагы күтүп атат болуш керек. Бүгүн кандай пландар бар кечинде? Балким чын эле биздин Алим айткандай, кандайдыр бир жолугушууга, достор менен кандайдыр бир кечеге. Байкем туулган күнү мүмкүн ошол жакка барам. Даярсыз? Барып туруп эле үйүңүздөн артист көйнөгүңүздү кийип эле кете берсеңиз болот. Рахмат. Алим менен Айсулууга дагы ыраазычылык билдирип кетем. Мага ушундай сулуулук тартуулагандарына, анан ийгилик иштеринде. Ошондой эле айымдардын баары дайыма сулуу болуп жүргүлөрү келет да, ошондой айымдарга жакшы маанай тартуулап, көңүлдөрүн көтөрүп жүрө беришсин, иштеринде чоң-чоң албан ийгилик, силерге дагы ишиңерде ийгилик. Рахмат. Рахмат берип бергениңизге. Мындай урматтуу телекөрүүчүлөр, көрдүк Динара айым эфирибиздин башталышында кандай болсо, азыр таанылгыс образга чейин өзгөрдү. Туура айтасың. Ал эми биздин сыйкырчыларга дагы ыраазычылык билдиребиз. Программабыз улана берет. Темабыз сымбаттуулукка кадам.